Бул салтанаттуу майрамдардын бири. Ал куткаруучуларга, анын ичинде тоо кен куткаруу кызматы, өрт өчүрүүчү, суучул жана гидрометеорологиялык кызматына таандык. Аталган министрликтин куткаруучулары жылда жүздөгөн адамдардын өмүрүн сактап, ошону менен катар ар кандай өзгөчө кырдаалдарга өз убагында маани берип, кырсыктын алдын алуу боюнча керектүү иштерди аткарышат. Куткаруучулар бул мамлекетибиздеги эң негизги кесиптердин бири. Себеби куткаруучулар элдин көйгөйү жаралганда, мамлекетте көйгөй жаралганда, мамлекетке кыйын болгон учурда гана куткаруучулар өз иштерин башташат. Куткаруучулук кесип чоң даярдыкты гана эмес, кесипкөйлүктү, ыкчамдыкты, жеке эрдикти жана туура чечим кабыл алууну талап кылат. Кызматкерлер элдин бейпилдиги, коопсуздугу үчүн кызмат кылууга мекен алдында ант берет. Ар бир куткаруучу ошол антын бекем сактап, эл башына келген кыйынчылыкка кол сунуп, көмөктөшүүгө даяр турушат деп белгилейт өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев. Биз биринчи ирет адамдардын куткаруу мүмкүнчүлүктөрүн биз жогорулатабыз. Кудай буйрса кайсы жерде болбосун, кайсы жерде кырсык, кыйынчылык болбосун, тоонун арасындабы, мөңгүнүн ичиндеби, селдин же суунун ичиндеби кандай болбосун биздин куткаруучулар ар дайым даяр, убагында келип өзүнүн түзмө-түз милдетин аткарганга. Майрамдык иш-чарада мыкты жетишкендиктерди, ийгиликтерди жараткан куткаруучулар министрликтин ведомстволук сыйлыктары менен сыйланышты. Асылбек Байалиев, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.